Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек программасы, студияда Адилет Артыкбеков. Биз бүгүнкү актуалдуу маек программабызда Талас областындагы жолдордун абалы, бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштер тууралуу сүйлөшөбүз. Сүйлөшүү үчүн биз студиябызга Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынын Талас филиалынын директору Рустан Осмоналиев агайыбызды чакырганбыз. Рустан Кушайынович, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири бул жолдордун абалы. Талас областында дагы жол тармагында быйылкы жылы бир топ реформалар жүрдү деп атабыз. Ошол сөзүбүздүн башы мына ушул реформалардан болсун. Кайсыл реформалар эле алар ишке ашып атабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эми азыр айтылгандай эле ушул биздин Транспорт жана коммуникация министрлигинде ушу жол тармагында чоң реформа жүрдү. 24 декабрда 2021 жылы 346 токтом менен биз ушул уюштурдук. Айта кетсек, эми негизи ушул токтом негизинде 3 мекеме түзүлдү. Жол чарма департаменти бул, мамлекеттик ишкана Кыргыз Автожол жана дорожный фонд түзүлдү. Биз эми жолчулар эзеттейбиз, бул абдан жакшы туура реформа болду деп. Эми түшүндүрө кетсем мурун деген ушу бизде бир эле мекеме, бир ушу жетекчилик, өзү заказчик болчу, өзү аткарчы жана өзү контролдоп, өзү жумушту кабыл алчы. Анан бул эми негизи бул туура эмесирээк болуп, бул сапатына да таасир этчи. Ошол эле ушу иштин жүрүшүнө да ошол таасир этчи. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул туура эмесирээк болчу. Бүгүнкү күндө ушул реформа, мен эмнеге ушул айтып атам, успешный болду деп себептегенде, бүгүнкү күндө ушул принцип заказчик, подрядчик и надзор деген азыр 3 мекеме бири-бирине независимый болуп, экөө ушу 3 мекеме ушул жолдун сапатына жана жолдун курулушуна жана ушул долбооруна көзөмөл алып атышат. Бүгүнкү күндө ушул эми Талас областын алалы, Талас областында ошол номер 3 ушу региональный отдел департаменти деп коебуз, ушу РО 300 бар. Анын жетекчиси Кубан Омарович Керимбаев. Алар эми бүгүнкү күндө ушул бүт жолдун балансы ошол мекемеде, ошолор бүт көйгөйлөрдүн бардыгы ошолордун бизге ай сайын ушул наряд задание берилип, тапшырма берилип, ошол боюнча биз ошол жумушту аткарабыз. Бул жумушту биз аткарып аткан убакта булардын астында надзор деген бар. Надзор деген ушу консультанттар, инженерлер ушу биздин сапатыбызды текшерип турушат. Жумуш бүткөндөн кийин, ушу консультантка биз тапшыргандан кийин, ушу заказчик жумушту кабыл алынгандан кийин, анан кийин дорожный фонд бизге финансирование кылып берет. То есть бул 3 мекеме бардыгы эле ушул караганы сапат жана ушул иштин көлөмүн аткарышы боюнча кылып атат. Эми бүгүнкү күндө дагы бул көзөмөл кылган инженерлер дагы, консультанттар дагы бул проектный институттан сертификаты бар чоң жолдун чоң инженерлери. Бүгүнкү күндө дагы ошол сапатына дагы ушу биздин министрлик да жана биздин өкмөтүбүз, бийлигибиз дагы ушу көп көңүл бурулуп атат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул абдан удачный реформа болду деп биз эсептейбиз. Жол тармагында жасалган ири реформа деп билсек болот экен. Ал эми Талас областындагы жолдорду оңдоо үчүн атайын каражат бөлүнүп, кайсылар мисалы үчүн приоритеттүү, ушулар биринчи жасалыш керек деген кайсы жолдор эле жана бүгүнкү күндөгү негизи ошол аткарылып аткан иштер Талас областындагы жол тармагындагы? Жана мен айтылгандай эле, ошол биздин региональный отдел деп коебуз, аймактык бөлүм деп коебуз, номер 3 аймактык бөлүм. Ошол
титульный планын ошолор кабыл алышат. Бүгүнкү күндө эң эле ушу приоритеттүү алыс кайылдагы баягы асфальты жок жолдорго көңүл бурулуп, бүгүнкү күндө план боюнча негизи 16,7 километр планга коюлган. Бүгүнкү күндө ушу аткарылышы уже 17,7 километр уже асфальт биз басып койдук. Буга жалпы көлөмү 111 миллион 840 сом акча только ушу асфальт иштерине бөлүндү. Будан тышкары жалпы кышкы кармоо, жайкы кармоо жана ушул аңчылыктарды ушул оңдоо жумуштарына жалпысынан 244 миллион сом акча каражаты быйыл бөлүнгөн болчу. Бул биз эсептейбиз, бул азыркы күнү бул жакшы көрсөтүчтүн бири. Бул мындан биз чоң финансирование деп эсептейбиз. И биз ушу үстүндө да ушу аткарылышына дагы биз азыр көп жумушту аткарып атабыз. Эми атап кете турган болсок, эми ошол айылдарда ушу көйгөй ушу асфальт болчу. Ушул эми өзүнүн мурун шагыл жолдорду асфальттагандан атап кете турган болсок, бул эми 3 коргон айылында 2 километр асфальт баздык. Бешек айылында алда ошол шагыл жол болчу. Ошондо биз бүгүнкү асфальтын баздык. Будан тышкары дагы Көкташ айылын ушу каттаган жолуна да 1 километр асфальтын баздык. Жана Бакыян айылынын ичиндеги 1 километр акты баздык. Чекердин ичинде да 1 километр айылдын ичин баздык. Бакайта менен ушу Наматбек ортосунда илгертен ушу калган 1,2 километрибиз бар болчу. То шагыл жол болчу. Ошону да быйыл бүтүрүп, мындайча айтканда көп жумуштарды биз жасап койдук. Жалпысын айтканда 7,9 километр ошол айылдын ичинде, жана мен сизге айткандай эле, жалаң көйгөйлүү айылдын ичинде шагыл жолдордун баардыгын биз мындан басып чыктык. Иш жүрүп атат. Эми дагы биздин пландарыбызда ошол Жергеталдын жолу бар. Ошол жерде дагы уже жол бузулуп, бүгүнкү күндө ушу жарап калган кезде азыр эми ошол үстүндө дагы биз ишти алып баратабыз. Жергетал айылына кетчү жол, жолсу Жергетал жолу деп калбадыңызбы? Бул ошондо быйылкы жылы аткарыла турган ишпи? Быйылкы жылы аткарыла турган иш. Анан дагы бир Талас облусунун жашоочулары, тургундар үчүн дагы бир көйгөй жаратып келген жол бул Өтмөк ашуусундагы жолдун абалы эле. Бул ошол каттаган айдоочулардын дагы түйүшкө салып, алар бир топ бир көйгөйлөр бар экенин, унааларынын дөңгөлөктөрү жарылып, зыян келип атканы тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары дагы бир топ видеолорду тартып бөлүшкөн жагдайлар 3 ай мурда бир жарыяланып актуалдуу болду эле. Анан азыркы күндө, азыр учурда дагы Өтмөк ашуусунда оңдоо иштери жүрүп атат десек жаңылышпаспыз. Аткарылып аткан иштер канча километрине асфальт басылып бүттү? Ошолго токтолсоңуз. Рахмат, эми сиз чын эле ушу Талас облусунда көйгөйлүү маселенин бирин көтөрдүңүз. Эми негизи биздин Талас филиалы толук кандуу жумушка ушул 10 майдан киришти деп айткым келет. Себеп дегенде бага декабрдан кол коюлгандан бери, токтом чыккандан бери уюшуу иштери абдан оор жүрүп атты. Себеп дегенде бир мекемени жаап кайра жаңы мекеме ачканга бул биз үчүн да абдан оор болот. Анан кийин биз жаңы назначение алгандан кийин биз ушул иштеп баштадык. Өзүңүз айткандай, социалдык тармактарда көп маселе Өтмөк боюнча көтөрүлүп атты. Видеого көп тартылып, көп кишилер ар кандай баа берип атты. Эми чын эле бул баягы айта кетсек, пандемияга байланыштуу, финансированиянын жетишпегендигине байланыштуу ошол көйгөйлөр жаралды. Эми быйыл эң биринчиден ушу биздин жетекчи губернатор Бакыт Наркуловичке рахмат айтып коюшубуз керек. Биздин ошо транспорт министринин башчыларына рахмат айтып коюш. Ушул биздин жетекчи, биздин губернатор ушу министрликтер менен биздин мамлекеттик ишкананын жетекчилери менен ушу бирдикте ошол акча каражатын чечишип долбоорду түзүп бизге тапшырма берилди. Анан эми конечно Өтмөк ашуусу бул 3326
деңизден бийиктен тургандыкка байланыштуу ар эми аба ырайы шарты оорураак. Ошол биз тез аранын ичинде биз бүткөнгө өзүбүзгө максат койдук. Барып ошо май айынан баштап эле 5 дептин бүт эмгек жагматтарын биз баарын башын кошуп, ошол жерге бүт ушу жолчулардын күчүн салып, биринчи аң чөңөктөрүн биринчи жок кылганга ошо максат кылдык. Ошо 20 күн ичинде 4200 чарчы метрин ошо ямачный ремонтун аткарып бүтүргөн болчук. Анан ушул июнь айынан баштап ушул асфальтты таза жарабай алган жана эми мындайча айтканда асфальты жок жерлерден биз дефектный акт жазып өзүбүзгө план коюп, ошо жалпы ошо 0 баштап 52 километр биринчи фаза деп коебуз го. Ошол жерге биз 13,5 километрди биз белгилеп койдук. 13,5 километрди ушу жалпы санап көргөндө ушу 144 миллион сом бул негизи бюджетке оор болду. Ошого да карабастан бул чечилди бул маселе. Ошон үчүн бизге ушун тапшырма коюлду, ушу 2 айдын ичинде бүтүргүлө деп. Биз дагы ушул максат, ушул тапшырманы аткаруу максатында 2 заводду иштетип, Кара Бура заводундагы, Аксайдын заводундагы иштетип, 2 сменге балдарды өткөрүп, берки таш майдалагыч каменодробильный установка деп коебуз. Ошолорду түндө иштетип, материал менен камсыз бололу деп туруп, ушундай иш алып барып, балдар, биздин жолчулар түнү күнү иштеп башташты. Эми жана айтылгандай эле, эми бул ашуу болгондуктан жол шарты оорураак болчу, подъемдорго анча-мынча машина көтөрүлүш да оор болот. Ошондуктан биз ушу Чүйдөн, Бишкектен ушу машинеси бар, техникасы бар мекемелер менен келишим түзүп, ошолордун баарын бияка алдыртып, келишим түзүп, күндөн күнгө ушу тыйындарын төлөп отуруп, ар бир рейсине төлөп отуруп, ушу бүгүнкү күндө ушу жумушту алып бардык. Бүгүнкү күнгө эми айтып кетчү нерсе бул эми 7,7 километр асфальт төшөө иштери ашуунун үстүнөн бүттү. Эми азыр 36 жана 46 километрде жазында эми өзүңүздөр ушу көргөндөй эле ушу биз биринчи катмары эзилгенге жаралганга байланыштуу биз баарын фреза менен алдыртып, ошол жерде бүгүнкү күнү ушу асфальт иштерин жүргүзүп атабыз. Ушу 20 күн ичинде ушу биз бүт кылабыз деген ойдобуз. Анан кийин эми дагы деле баягы түшүнүксүз эл арасында түшүнүксүз иштер жүрүп атат. Ушу жолго көңүл бурулбайт, карабайсыңар деген сөз жүрүп атат дагы делечи. Анан эми ошону айтып коюшум керек, эми урматтуу эле көрчүлөр, туура түшүнгүлө. Эми баягы жана айтылгандай эле ошол аз мөөнөттө жана бөлүнгөн тыйынды ушу көп объемду ушу бүтөлү деп ушу аракетте биз аракет кылдык. Дагы деле ушу жумушту жүргүздүк. Эми жазында кылган аң чөнөктөрдүн баардыгын эми кайра баягы эми жаанчыл болгонго байланыштуу кайра эле чыгып атат. Эми бүгүнкү күндө да кайра эле биз ямочный ремонтту жүргүзүп, ушу бүгүнкү күнгө ушу жалпысы уже биз 5097 чарчы метрди жалпы ямачный ремонтту жүргүздүк. Эми бул аң чоңөк ушу жамообузда ушу Кудайдын буйруза ушу 1 жуманын ичинде бүтөт. Обочиналар баардыгын жаап, ремонттун баарын бүтүрүп, Кудайдын буйруза биз кышка жакшынакай ашуу менен киребиз деген үмүтүбүз бар. Мына ушул эле жерден өзүңүз дагы сөз арасында айтып өттүңүз, элдин наразычылыгы дал болсо мындай бар деп айтып өтпөдүңүзбү? Анан мына ушул жолдордун сапаты кандай болуш керек эле? Биз ошо массалык маалымат каражаттарынан дагы айрымдарынан көрүп атабыз. Жолдун мисалы үчүн асфальт басылгандан кийин тегиз басылган эмес, атайын техника тегиздейт эмес, ошол тегиз басылгандай эмес деген дагы пикирлер айтылып атыптыр. Буга сиздин пикириңизди угалы. Анан негизи эле сапат канча жылга чейин кызмат кылат жолдуку? Эми адилетсиз эми биздин көйгөйлүү маселелерди бириңиз көтөрүп атасыз. Мен жана башында айтылгандай эле биздин сапаттын, биздин жумуш аткарылышын көзөмөлдөгөн жетекчилер, кызматкерлер жана адистер бар. Эми биз толук технология менен ишти алып барсак,
биз ногунжа көлөмдүү, мамынча көлөмдүү. Мону аз убакытта биз калмаган эмеспиз. Эми жолдун биринчи катмарынын баарын сыйрып, кайра жаңы материалды завозить этип, кайра тегистеп, кайра асфальтты басканга буга көп убакыт керек болчу. Ошондуктан биз башка технология менен кирдик. Биз асфальттын үстүнө эле кырып туруп эле, кайра выравнивающий слой деп коебуз. Выравнивающий слойду берип туруп эле биз асфальтты басдык. Ошол себептен сиз айткандай кээ бир жерлери бирке баягы түз эмезирээк болуштун себеби да ушул болуп атат. Эми бул бүгүнкү күнү бул шартка, убакытка, финансыга байланыштуу ушундай жумуш болду деп айткым келет да. Андан кийин азыр эми дагы ушу эл арасында да ушул суроо болот. Эми асфальтты үзбөй бир эле бассаңар болбойбу деп эми агайым Адилет мен минтип жооп бермекмин. Эми жана айтып аткан ушу мен 7,7 километрди бир башынан эле асфальтты басып коюп турсаң болмок. Жашынакай кылып туруп эле бир эле басып койсоң болмок. Но асфальттын узундугу 32 километр болгонго байланыштуу 32 километрден ушу 7,7 километр жарабаган калбашы. Эми мындайча айтканда бул эми 40% жол бүгүнкү күндө ушу жарабаган болчу да. Анан эми азыр башынан эле оңдоп коюп эле, чыдап коюп эле, калгандарын кандай болсун деп койгондо кыш учурунда ошол жана бузулуп калган жолдо кайра эле былтыркы эле көбөйүп болмок болчу. Ошондуктан биз жолчулар ушу жетекчилик менен, жергиликтүү бийлик менен, биздин губернатор менен ошондой биз чечимге келдик. Бүгүнкү күнү шартка байланыштуу ушул бузулуп калган жолдорду асфальттар басып коелу, анан калганын дагы көрө жатарбыз ой менен ушул жумушка келдик. Ошон үчүн эми эски менен жаңы асфальт кошулган жерлерден эми анча-мынча эми бизде инженерный тил менен неровность деп коебуз. Эми ал бар, аны эми биз туура түшүнүшүбүз керек. Эми Кудайым буйрса эми ишенич бар эми. Эми негизи жолчуларга быйылдан көп көңүл бурулуп, көп эле каражат бөлүнүп, ушул эми жолчулар жакшылап карагыла деп бизге реформа кылып, жакшы шарттар түзүп берип атат. Биздин өкмөтүбүз, биздин президентибиз, биздин бийлигибиз. Анан биз жолчулар эми ушунун баардыгын эми туура кабыл алып, жоопкерчилигибиз менен биз мамиле кылып атабыз. Эми Кудайым буйрса кышка эми ушу жакшы жол менен кирсек, анан кийин дагы эмки жыл дагы көрө жатарбыз деген ойдобуз. Ушул жерден дагы суроо болот экен. Мисалы үчүн ашуудун аба ырайы катаал болуп, мындай туруксуз аба ырайы болуп турат, жамгыр жаайт, кар жаайт дегендей. Анан жумуштар кайсыл учурга чейин аткарууга болот? Кайсыл айга чейин мисалы оңдоо иштерин? Эми негизи биздин эми строительный норма менен, технологический процесс менен негизи +8 градуска чейин баз өзү болот. +8 градуска чейин баз өзү болот, бирок биздин дальность перевозки, биздин плечебиз заводдордон узак болгонго байланыштуу бул эми ушундай суук погодада уже басканга болбой калат. Эми негизи биринчи эле талап бул асфальт, ушу асфальт укладчикке 120 градус менен кириш керек да. Ошол 120 градусту алып барыш бизге оор болуп атат да негизи. Ошондуктан биз ушу аракет кылганыбыз ушул болду. Ошол августка баягы зумбулак туу электе деп коет кыргыздар. Ошол жаан чачын баштай электе биз бүткөнгө ушу аракет кылдык. Күн-түн иштеген себебибиз дагы ошол болот. Эми Талас облусунун тургундары эле ушу көп болот. Биз кээ бир күндөр ушу түндө дагы базаттык. Эми асфальт келип калгандан кийин эми аны кайра албайт кезиң. Бул эми асфальт деген өзү специфический продукт болот экен. Анан эми кайра албагандан кийин ала жок. Түн болсо да ошо аны базып иштеп бүтүргөнгө биз аракет кылып аттык. Эми рахмат, мен ушул эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу жалпы Талас облусунун жолчуларына ушул иштеген балдарына ушу ыраазычылык айтып, ушул рахматымды айтып келгим келип атат да. Ушу балдарга рахмат, ушунча иштешип, Кудайым буйрса ушу ашууну бүтүрүп беришти. Анан сиз менен сүйлөшүп отурган учурда дагы айттыңыз, жолчулардын дээрлик 5 жол чарбадай тармагында иштеген бөлүм тартылды мына ушул өтмөк ашуусундагы жолго деп. Анан ушул шаардын ичиндеги жолдордун ремонт иштери тууралуу дагы биз атайын материалдарды даярдайлы деп кайрылганыбызда, биз азыр шаардын жолдорундагы ички жолдорду ремонт кылуу үчүн атайын адистер жок. Анткени баардыгы ошол мындай өтмөк ашуусундагы жолду
бүткөрүү үчүн ошол жака тартылган деп. Демек, ошол канча бөлүм иш алып барса, жол оңдоо иштеринде баардыгы ошол өтмө каршысында иш алып барат деп түшүнсөк болобу? Талас облусунун аймагында. Значит, эми Талас шаары жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен дагы кошумча кылып кетейин. Эми негизи биздин мамлекеттик финансылык салым деп коебуз, госкап-вложение депчи. Госкап-вложение боюнча ушу Талас шаарында 1,5 километр каралган. Ушул тендер жарыялашып, ушу биздин мекеме депонтобуз жеңген болчу. Бүгүнкү күндө ушу 1,5 километрдин жарым километрин уже асфальт Байтерека көчөсү жарым километр асфальт уже басылып калды. Бүгүнкү күндө ушу Манас көчөсү 1,5 километр иштери жүрүп атат. Эми аны дагы жана өзүңүз айткандай эле бүгүнкү күндө биз эми ашууну бүткөндөн кийин анан биз берди базып, асфальтын базып баарын бүтүрүп коебуз. Ада проблема болбойт. Значит, 5 ошо жол тейлөө ишкана жөнүндө айта кеттиңиз. Жана мен айткандай эле ошол 36-чы дептин балдары асфальт басып атса, калган ошо дептин жамааттары ошо яма ишти ремонт менен алек болуп атышат. Ошо жалпы ушу баары жетишип калалы деген аракет менен ынтымакташып жумуш кылып атабыз. Анан эми кийинки сурообуз Суу-Самыр Тараз жолу тууралуу болсун. Бул жолдун 4-чү фазасы тууралуу дагы сөзүбүздү уланталы дегенибиз, ошол жалпыга маалымдоо каражаттарында же ошол эле массалык маалымат каражаттары деп айталы. Ошол жакта инвесторлор келип жатат деген дагы пикирлер, маалыматтар, жаңылыктар жүрдү эле. Бул боюнча сиздин пикирди кандай? Адилет, бул эми бул дагы Талас облусунун эң чоң көйгөй маселелеринин бири болчу. Сиз азыр туура көтөрүп атасыз бул маселе жөнүндө да. Значит, өткөн аптада ушул Алматадан, Австралиядан ушул инвесторлор головной офиси ушу Исламский банк развития Алматадан өкүлдөрү келип кетишти. Австралиядан бир инвесторлор, экологический эксперттер келип, ушул проекттин автору келип, проекттин институттун жетекчилери жана ушул инвестиционный проекттин ошол группа реализации инвестиционных проектов деп коет, ошолордун башчылары келип, чоң делегация менен келип, ушу бүгүнкү 4-чү фазада иш болуп турган трасса менен таанышып кетишти. Проект бүгүнкү күнгө даяр. Жалпы узундугу 94 километр болуп атат. Значит, башы şu Талас шаарынын этегине бар 105 километрден баштап, Кичи Капка менен жөөнтөөнү аралап, Кичи Капка менен şu биздин Кичи Капка деген таможенный постко чыга турган болуп атат. Бул сүйүнүчтүү, кубанычтуу да маалымат айтып койгум келет. Ушул биз проект менен биз да тааныштык. Ар бир айылда ушу 4 полосалуу жол болот экен. Бүт айылдарда 4 полосалуу жол болот экен. Бардыгы уличный освещениялар менен, түнкү ушу жарыктан менен жана бүт айылдарда тротуар болот экен. Абдан жакшы проект деп мен эсептегим келет. Жалпысы проекттин сметный ушу документациясы бүгүнкү күндө ушу $114 миллион болуп тур. Анан кийин эле ушул Орловка, Аксай айылы деп коет, Ардөө айылы деп коет. Ошол жерде ушул анча-мынча трасса батпай калатпы деген ойдо көтөрүп аттык биз проблеманы. Но ошол жерден эми смещенный кылып, эптеп автор проектта ушу батырабыз. Но биз обязательно ушул тротуар менен жасашыбыз керек. Обязательно биз 4 полосун жасашыбыз керек деген талапты алар да коюп атышат. Эми заманбап жол болсун. Талас облусуна келген биздин элибиз дагы, конокторубуз дагы ушундай жол менен пайдалансын деген ойдо менен ушинтип кетишти. Ошол күнү бизди губернатор, ошол президенттин өкүлү, ошо Бакыт Наркуловичту кабыл алды. Буларда эми ар кандай көйгөйлүү проблемаларды, значит, ушу земля отвод деп коет. Ушу
карьер маселелерин кандай кылабыз деп кайрылды губернаторго. Анан кийин Бакыт Наркуловичке рахмат. Любой маселеңерди любой убакта келгиле, мен кепилдик берем, чечем. Силер келгиле, аны жумуш чогуу баштайбыз деген сөз менен колго алмашып, алар дагы ушу сүйүнүп кубанып кетишти. Биздин губернаторго да ушу баа берип кетишти. Андан жаш инициативный губернатор экен, рахмат деп кетишти. Кудайым буйруза, бул документтер уже баардыгы уже бул акыркы документтер экен. Бул маселе эмин өзүнүн Дубайда ушу исламский фондунда ушу каралат экен. Ошол жактан одобрение келжели уже берден уже тендер маселелерин уже чечип башташат экен. Ушул эми уюштуруу маселелер ушу кышы менен жүрсө мүмкүн ушу эмки жылы ушул жумуш башталып калат деген үмүттөнүп атабыз. Кудайым буйруза. Анан жумуш ушул оңунан чыгып, эми алар эми проектный времени 4 жыл коюп атышат. 4 жылдын ичинде 94 километрди биз чыгарып кете турган болсок, биз анда Таластын эли, мен ойлойм, бул жакшы жол менен жүрүп калат деп ойдомун да. Эми мына ушул дагы эле жол темасын ылайлы. Үрмарал дагы тактап айтканда Кызыл Сайдагы Үрмарал суусу түшкөн жерде көпүрө оңдоо иштери жүрүп атат эле. Мунун абалы кандай бүгүнкү күндө? Канча иш аткарылып калды? Эми Үрмарал эми суусунун көпүрө жөнүндө айтсак, орустар айткандай, не было бы счастье, да несчастье помогло дегендей, 2016 жылы баягы өзүңөр ушу күбө болгонбуз, баардыгыбыз эле ушул сел жүрүп, ушу көпүрөбүз ушу алып кетүү коркунучта болгон болчу. Ошондо да биздин жолчулар түнү менен туруп, капталынан поперечный прокоп алып туруп, суудун баардыгын ошентип аварийный сброс кылып туруп, көпүрөбүздү аман алып калганбыз. Кайра 2 жуманын ичинде ошол поперечный прокопубузду тереңдиги 6 метр, туурасы 6 метр болуп суу кеткен болчу. Ошондой менен ошондой көпүрөбүз аман калып, проездди кайра берген болчук. Ошондо Япониянын өкмөтү ушу Талас Бишкектеги ушул Жайка ушул мекеме ушул Кыргыз Республикасындагы бүт ушундай аварийный көпүрөнүн өстүнүн реестри бар экен. Биздин Үрмаралдын көпүрөсү 86-место экен по аварийности. Шуну оңдош керек деп 86-очередде туруптур да. Анан биздин жанында шат болгондуктан жанагы ушул сел жүргөнгө байланыштуу мынакей көпүрө алып кеткен калды, жол жүрбөй калды, бул международный трасса деп биз ызы чыгылгандан кийин ушу жайкалар туура мамиле кылышып, келишип 86-орундан 1-орунга алып келдирип ушу жумушту баштадык. Ошо боюнча уюштуруу иштери жүрүп, проекттер түзүлүп, жалпы ушу проекттин сметный документациясы бүгүнкү күндө ушу $2,16 миллион болду. Узундугу 950 метр түздү. Алда ушу эки жагынан эки тротуар менен, уличный, ночной освещениясы менен дагы бир нерсени ушул мен ушул Талас элине дагы айтып коюшум керек. Бул көпүрө уникальный болот. Кыргызстанда биринчи көпүрө болот. Мындай көпүрө жок Кыргызстан боюнча. Значит, 3 пролетту 75 метр, ар бир пролетту 25 метрден болот. Бул көпүрөнүн артыкчылыгы эмне? Ошол 25 метровый балкаларды ошол ордунан угушат. Мынакей Япониянын жетишкендиги ушул. Ошол на местах ошо 25 метр опораларды куюшуп, сваяларын баарын кагып, ошо баардыгы орнуна турат. Эми булардын эми ошо проектный календарный графиги ошо 2 жылга коюп атышат. Эми Кудайым буйрса ошо 2024-жылы бүтүп калабы деген ойдобуз. Эми иш бүгүнкү күндө уже башталды. Толук кандуу уже иштеп атышат. Өткөндө эле мынакей ушул жумуш башталар арасында да алар дагы ушинтип келишип, проект менен биздин губернаторду ушу бактар тааныштырышып, алардын дагы ушундай кепилдигин алышып, ишти бүгүнкү күндө ушул алып барып атышат. Биздин
жолчулардын да ушул титулуна дагы ушу биз миллион сом койгон болчук. Ушул эмне жардам болсо дагы биз ушул жардам бергенге даярбыз. Ушул жергиликтүү бийлик менен ушу бирдикте ушул көпөрөнү эртерээк ушу куруп, ушу элге ушу кызмат кылса экен деп ойдобуз. Бул жакшы көпөрлөрдү берип атат Кудайым буйруса. Анан эмеселер эми баягы массалык ушу каражаттарына дагы ушу маалыматка айтып коеюн. Жайка шу көтөрүп алат. Көпөрдүн атын не деп коесуңар. Ушун үчүн ушу элге ушул сылак кылып, силер конкурс жарыялап, ушундай кылсаңар, бир жакшы ушу көпөргө бир ат койсокпу деген ойдомун. Себеп дегенде бул эми уникальный көпөрдүн бири болот Кудайым буйруса. Мисалы үчүн Туннель Хусейн Көлбаев атында берилген сыяктуу эле бул көпөрөнүн дагы аты болсо деген алардын өздөрүнүн пикири мындай сунушулуп аткан турбайбы? Ушундай болот да, мен ошонуку атын кандай ким кандай атын коебуз? Кимдин ысымын карабыз деген. Кимдин ысымы же кандай эми бирөөнүн эле ысымын эмес, мындай да эле ат койсо болот деген жана ошон үчүн эми жергиликтүү билбейм эми биздин эле баягы эле мындай ыйыктуу нерселерди көтөрөлү, эми баягы өзүнүн баягы илгерки ушу мурастан калган сөздөрдөн иш кылып бул көпөрдүн атын биз мен ойлойм абдан жакшы коюшубуз керек деп ойлойм. Жакшы жаңылыктар болоттур. Атайын убактыңызды бөлүп мына ушул Талас элине биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат жеткирейин, биздин аткарып жаткан иштерибиз боюнча элдер кабардар болсун деп атайын убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин актуалдуу маек программабыздын бүгүнкү чыгарылышы дагы соңуна чыгып барат. Биз программабыздын соңунда сизге соңку сөз берели, жыйынтыктоочу, элге болгон бир кайрылууңузбу, каалооңузбу айтып өтсөңүз болот. Эми кайрылуумда урматтуу телекөрүүчүлөр, тура түшүнүңөргөн ошо өтүнөт элем, тура баа берген өтүнөт элем. Биздин эми жолчулар жалпы ушу жолда күн-түн иштеп атышат, аракетин кылып атышат. Эми ушу бизде да ушу тура түшүнүп, анан ушу тура мамиле кылып, бүгүнкү күндө ушул тура баа берип, бизди колдоп берсеңиздер, ушу жакшы болот. Биздин балдар эми иштеп атышат, эми кышка уже даярдыгын көрүп атабыз. Самылга менен бирдикте ушул эми бул эми жол деген эми элдин кызматында болуп атат. Ошоңуз кандай жолуңар шыдыр болуп, жол үстүндө силер аман болуңар, жолдогучулар биз аман бололу, ушинтип эле ынтымактын үстүндө бар бололу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек программасынын бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Биз бүгүн Талас облусунун аймагындагы жолдордун абалы, аткарылган иштер, алдыдагы пландар тууралуу сүйлөштүк. Биздин студиябыздын мейманы Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасынын Талас филиалынын директору Рустан Осмоналиев болду. Талас облустук медиа борбору өз көрсөтүүлөрүн улантат. Биз менен калыңыздар.